Урматтуу Акылбек Семгеч, биздин атыбызга биздин шайлоочулардан, ишкерлерден көп деген кайрылуулар келип жатат. ККМ боюнча. ККМди түшүнбөстүктөн туура эмес колдонгондуктан көптөгөн штрафтар чыгып жатыптыр. Ошо штрафтарды жокко чыгарып, амнистия кылып бере аласыздарбы? Штрафтын көлөмүн азайтуу боюнча мыйзамды иштеп чыгып киргизип атабыз. Амнистия жагын караштырып көрөлү. Рахмат. Карапайым калып колдонгондуктан көптөгөн штраф чыгып жатыптыр. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу Аскарбек Сапарбекович, сиздин атыңыздан ар кандай сын пикирлер айтып жатат. Менимче сиз жакшы иштеп жатасыз. Ийгилик. Дагы көп деген жакшылыктарга себепкер боло бериңиз. Сизге мен сунуштарым, суроолорум бар. Биринчи бул сунушум, өзүңүз билесиз, жылда дыйкандарга жеңилдетилген насыялар каралчу. Быйыл ушундай насыялар каралабы? Насыялар 2 проект менен берилет. Биринчиси ФСХ 3 миллиард сом акча берилет. Ал чечим кабыл алды. Акылбек Сембекович ошол чечим кабыл алды. Андан тышкары 3 миллиард сом акча дагы КПК аркылуу ал бюджетке каралган каражат. Рахмат. Мейлисе кайсы жерден берилет? Нарын областынын дыйкандары кайсы жерден алат ушу жеңилдетилген насыяларды? Эки мамлекеттик банк ошол ишти алып барат. РСК банк, анан Айыл банк. Рахмат. Филиалдары бар. Рахмат. Ушул банктарга бир асындай кандай десем айта аласыздарбы? Карапайым калкка, дыйкандарга бербей атыптыр. Таанышы барларга, бир аз кады барларга берип атыптыр. Ошону бир көзөмөлдөп бериңиздерчи, суранычы. Ал жерде электрондук кезек менен документтер кабыл алынат. Анан өздөрүндө ошол кредиттик саясаттын негизинде чечимдерди кабыл алышат да. Жетекчилер бул жерде тактап айтып бер десеңиз айтышат. Айыл банк, РСК банктын жетектери барбы бу жакта? Бар. Карап коесуздар ушуну. Хорошо, обязательно. Рахмат. Аскарбек Сапарбекович, үрөндөр маселеси боюнча быйыл дыйкандар сапаттуу үрөндөр менен камсыз болобу? 86% текшерүүдөн өткөн үрөндөр бар. Андан тышкары 5000 тонна биз уже таратып жеткизип баштадык. Түштүк, Лейлек, Баткен, өзгөн райондоруна үрөн жогорку сапаттагы үрөндөр бар, жогорку түшүмдүү. Негизи быйыл үрөн боюнча көйгөй болбойт. Рахмат. Нарын областы, Нарын район, Нарын шаар, Нарын Атбаш районунун дыйкандар кай жерден алат? Айтып коесузбу? Үрөндүбү? Үрөндү. Үрөндү эгерде жана Россиядан келген үрөндү алам десе балыкчыдан ала алат. Райондун борборуна чейин үрөндү биз жеткизип беребиз. Рахмат. Ошондой эле былтыр жакшы иш-чаралар болду ирригация боюнча. Быйыл дагы каралабы? Канча деген суммалар каралат? Ошол былтыркыдан кем эмес каралды. 1 миллиард сом акча капиталдык оңдоого каралды. Акылбек Семгеч, трансформация маселеси боюнча айыл жергесинде жаштарга уйгур алса трансформация болбой жатыптыр. Болбогонун себеби генплан жок дейт. Генпланга акча которуш керек дейт. Ошо акчаны которуп бере аласызбы? Тездетиш үчүн. Антпесе айыл жергесинен жаштар ички миграция болуп башка жерге кетип жатышат. Ошо генпландарды чыйуу боюнча 356 миллион сом сурашкан Госстрой. Биз бюджетте бекитип бердик. Лизинг маселеси боюнча насыялары жогору болуп жатыптыр. Көптөгөн дыйкандар алып айткан. Ошо насыяларын төмөндөтүп бере аласыздарбы? Улан Болотбекович, насыялар жогорулаган жок. Тескерисинче биз былтыр 6%дан жогору кылган жокпуз. Айыл чарба техникасынын жана атайын техниканын лизинги мен жана айткандай 2,5 эсе көбөйттүк. Урматтуу Тилек Курамаевич, жолдорусун көбү билесиздер. Шагыл, Нарын району, Атбаш району. Ошол жака көп деген кирип бересиздер. Асфальт базыш керек болуп жатат. Нарын областына жакшы жолдор кирди. Киргенин билесиз ошо. Көп кылып берип коесуздар. Нарын районуна каралбаптыр жолдорчу. Улан Болотбекович, быйыл 2,5 миллиардка техника алып берген табыз. Ноябрдан бери мына министрге айтып атам, техниканын баары ДЭУларга жетет. Акылбек Семгеч, Нарын шаар боюнча билесиздер, Нарын шаарынын жолдору Минтранс балансында эмес. Ошо жолдо бир карап бересизби? Быйыл Нарын шаарыныкын 18 километрин киргизгиле деген Нарын Актала жолуна кирет. Проектісін жаза кылып бүтүрүп, быйыл баштайбыз да. Быйыл биринчи 1 миллиард сомун капиталовложениядан карап атабыз.